Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президент Жапаровдун атына кызматкерлеринин атынан жазылган кайрылууну төгүндөдү. Мекеменин басма сөз кызматы соц тармактарга тараган кайрылуу фейк экенин маалымдап, мындай билдирүүлөрдү чагымчыл атайын кызматтын ишмердигин каралоону каалагандар таратып жатат деп билдирди. Буга чейин Facebook социалдык тармагы аркылуу президент Жапаровдун атына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин үстүнөн даттануу жарыяланган. Анда Ташиев кызматкерлерине мыйзамсыз иштерди аткарууга көрсөтмө берип жаткан тууралуу жазылып, атайын кызматтын акыркы иштери Ташиевдин популисттиги жана пиар өнөктүгү деп сыпатталган. Кызматкерлер УКМКнын жетекчиси алдыдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоодо бийликчил партиянын кызыкчылыгы үчүн иштөөгө, шайлоо жараянына кийлигишүүгө мажбурлап жатканын белгилешип, Ташиевди төрагалыктан четтетип, ага карата кызматтык иликтөө жүргүзүүсүн мамлекет башчыдан өтүнүшкөн. Электр станциялары ачык акционердик коомунун маалыматы боюнча 2021 жылдын 9 мартына карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 миллиард 276 миллион куб метрди түздү. Суунун агып кирүүсү секундасына 154 куб метр, агымы 483 куб метр чегинде катталды. Былтыр 2020 жылдын 9 мартына карата суу сактагычтагы суунун көлөмү 12 миллиард 200 миллион куб метрди түзгөн. Американын мамлекеттик департаменти 13 өлкөнүн жарандарына Американын аймагына кирүүгө тыюу салынган чечимди жокко чыгарды. Бул тизмеге Мьянма, Эритрея, Иран, Кыргызстан, Ливия, Нигерия, Түндүк Корея, Сомали, Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла жана Йемен мамлекети кирген. Жаңы шайланган президент Джо Байден мурунку президент Дональд Трамптын мындай чектөөлөрүн 20 январда жокко чыгарган. Мамлекеттик департаменттин маалыматы боюнча эми 2020 жылдын 20 январынан кийин виза үчүн терс жооп алган жарандар каттоо акысын төлөбөстөн арызын кайра кароону талап кыла алышат. Жайыл районунда 44 жаштагы адам өз энесин өлтүрүүгө шектелип кармалды. Бүгүн 9 март күнү таң эрте Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө жергиликтүү жашоочулардын бири Арал айылындагы үйлөрдүн биринен аял кишинин жансыз денеси табылганын билдирген. Окуя болгон жерге райондун ыкчам тергөө тобу барып, маркум 1940 жылы туулган жергиликтүү жашоочу экени такталган. Милиция кызматкерлеринин ыкчам тергөө иш-амалдарынын натыйжасында кылмышка шектелип каза болгон аялдын уулу кармалган. Териштирүү учурунда шектүү күнөөсүн мойнуна алып, апасына бензин куюп өрттөп жибергенин билдирген. Кармалган жаран камакка алынып, зарыл болгон экспертизалар дайындалууда. Алдын ала маалымат боюнча шектүү психикалык жактан жабыркайт. Кыргызстандын Тоолу райондорунда кар көчкү түшүү коркунучу бар. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдайт. Маалыматка ылайык 2021 жылдын 8-9 мартында жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачындарга байланыштуу Кыргызстандын Тоолу райондорундагы Бишкек-Ош автожолундагы Төө ашуу Ала-Бел Чычкан капчыгайында, Суу-Самыр Талас-Тараз автоунаа жолундагы Өтмөк ашуусунда, Мырзааке Каракулжа Алайкуу автоунаа жолунда, Ала-Бука Жаңы Базар Кировка автотрассасынын Чапчыма ашуусунда, Красная Горка Акташ автоунаа жолунун 1-4 чакырымдарында, Казарман Актал Чат автоунаа жолунун Ири суу тилкесинде жана Кара Көө ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл деп эскертет Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Бир суткада 23 кишиден вирус аныкталып, Бишкекте 2 бейтап каза болду. Март айынан баштап 86 606 киши вируска чалдыгып, 1475 бейтап көз жумду. Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо улуттук борборунда пневмонияга чалдыккан 94 бала дарыланып жатат. Борбордо пневмония жана курч респиратордук вирустук инфекция менен жабыркаган 156 балага медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Алардын ичинен 94 баладан пневмония тастыкталган. Пневмонияга чалдыккан 40 бала орто оор абалда, өтө оор абалдагы балдар жок деп билдирди аталган борбордун директору Камчыбек Узакбаев.